Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар, айылдаштар. Менин атым Урмат болот. Өзүм Жайыл районунан болом. Москва, азыркы учурда Москвада эмгектенип жүрөм. Мен видео кайрылуу жасаганды чечтим. Ушу туура көрдүм ушу видео кайрылуумду. Мынакей бүгүн 25 март 2021 жыл. Биздин айылдаш Бактыбай экебизди Москвада эмгектенип келаткан Бактыбай экебиз кайтыш болуп, Москвадан жүрөгү токтоп калып, иман жолдош болсун. Билип билбей кетирген күнөөлөр болсо Аллах таалам кечирсин. Кабырдан сурагын жеңилдетсин. Бактыбай экебиз карантин алдында эле ушу былтыр келди эле, мурдагы жылы эле келди эле, эсимде жок болуп атат. 4 баласы бар. Ошо Россияга келип эмгектенип, ошо үй бүлөмдү багайын деп, ошо эмгектенип келаткан болчу. Стройкада иштеп келаткан. Мен деле ошондой эле стройкада иштейм. Стройкада болобу, эмнеде болот, ушу Россия жергесинде келип 4 баласын үйүнө калтырып, келинчеги менен ошо 4 баласынын курсагын тойгузайын деп, байкуш ушун өзүнүн балдарын жыттабастан ушул жака келип эмгектенип акчага табайын деп, каржыдан болобу, ушул үй бүлөсүн багайын деп келген болчу да. Анан бүгүн ошо кече эртең менен таңга мал ошо төшөгүн уктап аткан жерден ошо жүрөгү токтоп калып өтүп кетти. Анан бу жерден кайрымдуулук кылып, Сары Өзөн чүйгө чыгып, ар бир адам биякта карапайым адамдар эле, баарыбызга окшогон эле, бирөө 100 рубль табы, 200 рубль табы, айылдаштары да чогултуп, груздесин акчасын бияктан Москвадан толук чогултуп берип жөнөттүк. Буюрса саат 9-да учса, эртең менен таңкы 4:20 жетип калат. Анан мен кайрылып кетерим, бул жерден көп сөз сүйлөгөн эле кереги жок. Ушул мал сойгонду, ушул өлгөндө, адам өлгөндө, ушул мал сойгонду токтотсок, туугандар, урматтуу туугандар. Анан могу аксакалдарга кайрылып кетет элем. Эң биринчи очередь ушу аксакалдар бир аз болсо да иманыңыздарды ойготуңуздарчы. Сиздерден суранабыз. Бул жактан элдин баары эле Россияга жыргап иштегени келген жок, ойноп күлгөнү келген жок. Балдарын таштап, ошо курсактарын тойгузайын деп келген бул жаккачы. Ошо Бактыбай дагы ошо канча деген кыргыздардын бири болуп 4 баласын таштап келген болчу. 4 баласы жетим калды, байкуштар. Келинчеги калды, эми кантип оокат кылышат булар? Анан кийин азыр учурда малдын баасын билесиңер. Бир жылкы эле 120 миң. Мына бычакка илине турган мына кой алайын десең 15 миңден кем жок турабы? Анан кийин ушунун 4 баласы жетим калып атат. 4-5 айдан бери акча сала элек болчу жыргатып үй бүлөсүнө дагы. Анан кийин кантип ушу малды карызга алып, ошонун бир балдарынын оокаттарын кантип жеп атасыңар? Тамаңардан кантип өтүп атат ушул? Ой, кичинекей ушу жетим балдар калды. 4 баласы калды, кичинекей. Улуу баласы кичинекей 18ден жаңы ашты. 19 жашта. Калгандары школда окуйт, кичинекей. Ошонун оозунан нанды тартып алып кантип жеп атасыңар? Уялсаңар боло. Качан токтотобуз ушуну? Мурда мен муну көп сезбечимин. Акыркы убакта могу карасаңыздар, башка областтарда, башка райондордо мындай нерсе токтогон. Жөн эле барып жаназасына катышып кеткилечи, суранам силерден. 120 миңге бул жылкы союп, аны ким төлөйт? Андан көрө ошол чогулткан акчаңарды берип койбойсуңар ошол жетим балдарына. Кантип тамаңардан өтөт эй?
Таш жебейсиңерби, андан көрөк таш жебейлиби? Ошолордун оодон нан тартып алып жегиче таш жейличи айланайындар. Тишим сынганча таш жейинчи мен. Туура түшүнүп койгулачы, токтотолу ушуну, качан токтотобуз?